Мен bir сурооға жооп алгым келет. Мына прокуратурадан тергөөнү алып атпайбызбы? Эмне себептен тергөөнү алып, бирок көзөмөлдү назорду калтырып атабыз? Анткени көзөмөл кылган прокурор өзү кылмыш ишти тергебей туруп, башка органдын тергөөчүсүнө кантип көрсөтмө бере алат? Кантип анын чечимин жокко чыгара алат? Бул мынандай жөнөкөй мисал менен айтканда, мен юрист катары врачка айтам да, мынау назначениең туура эмес, мынау уколду эмес, бул уколду бер, мынау дарыны эмес, мынау дарыны бер депчи. Ушул боюнча мага суроомо жооп берип койсоңор. Иса Шкоч, микрофон. Иса Шкоч. Иса Шешенгулович, Өмүркулов, микрофон ачып койгула. Рахмат, урматтуу коллегалар. Эми бул киргизилип аткан өзгөртүүлөр ушу күч органдарынын реформасынын башаты деп айтсак болот. Себеби буга чейин Конституцияга тийишпей андай реформалар жасоого мүмкүн эмес эле. Аны бир топ жолу аракеттер болгон. Ал эми ушул өзгөртүүлөр сөзсүз түрдө ошол реформанын башталышына, мындайча айтканда, негиз болот. Ал эми сиз айтып аткан жанагы прокуратураны тергөөнү алып чыктоо, мен ойлойм, бул эми биринчиден өзүнчө мыйзам менен аныкталат. Мыйзам менен аныкталат. Мунун баары тең Конституцияга жазылган жок. Бирок бүгүнкү күндө прокуратура өзү иш козгоп, өзү тергеп, өзү анан кийин дагы сотко барганда айыптоочу катары катышып, баштан аягына чейин, мындай айтканда, монополия болуп атат да. Ошон үчүн дүйнөлүк практикада дагы, биздин коңшу мамлекеттерде дагы, мисалы үчүн Россияда дагы өзүнчө, мисалы үчүн Следственный комитет бар. Генеральный прокуратурадан бөлөк. Анан бул эки органдын бүт ыйгар муктарын баары тең мыйзамдарда аныкталат. Биз ойлойбуз, ошол сунушталып аткан долбоор эң ыңгайлуу и туура деп. Рахмат. Иса Шенгулович, сиз айттыңыз, атайын мыйзам менен регулировка болот. Конституцияда так жазылып турат. Ал атайын мыйзам уже жарабайт. Ошондуктан, урматтуу депутаттар, мен айтып кетет элем да, эми балким туурадыр, балким мен адашып аткандырмын, балким ушундай туура болот. Бирок өзүңүздөр ойлоп көрсөңүздөр, тергөө органдары, ГКМБ, МВД, Финполиция, булар бүт өкмөттүн алдындагы министрликтер. Анан эми прокуратурадан баягы ломать не строить дейт. Аны жок кылып коюп атабыз. Анда көзөмөлдү деле алып коелук да. Эмне кереги бар прокуратурага көзөмөлдү, эгерде ошол жерде көзөмөл жүргүзө турган прокурорлор тергөөнүн тысын билбесе. Келгиле прокуратуранын жоюп эле, жөн эле Минюстка которуп берип коелук, бир бөлүм ачып беребиз. Сотто баягындай мамлекеттин атынан айыпкер катары чыга берсин. Мен ушул жагына түшүнбөй атам да. Анан кийин дүйнөлүк практика, мисалы, коңшу мамлекеттерде тергөөсү бар. Анан прокуратура органдары бул мынандай борбордук бир орган. Система сдержек противовесов болуш керек. Ар бир мамлекетте ал бар. Ошондуктан мен чакырып кетет элем. Мен болгону ушул боюнча мен колдоп айтам. Бул туура эмес. Биз ойлойбуз, эми бул тең салмак болот. Ошол тең салмак болсун деп, бүгүн бир ушул укуктун баары тең бир органда болбосун деген максат менен киргизилип атат. Биз ойлойбуз туура деп. Ал эми сиз айтып аткан, балким сиздер дагы ушул сиз как бывший прокурорский работник айтып атасыз го. Прокуратура көзөмөл жакшы жүргүзбөсө, Минюстка деле өткөзүп берсе болот аны кийин. Рахмат.